Кутман күнүңүздөр менен урматтуу интернет көрүүчүлөр, замандаштар. Бүгүн биз мурда айтылгандай биз адамдын деги эле денесинин түзүлүшү, ошонун клеткалары ДНК жөнүндө кеп кылмакчыбыз. ДНКны айтуудан мурда мен бир окуяны айткым келип атат. Ушу Джо Диспензанын жана Самсева Платева деген китебин окуп атканда бир окуяны жолуктурдум да. Ал окуяда бир эле шаарда жашаган жүрөгү оорукчан кыз донорго муктаж болот да. Анан донор издеп калышат. Ошол учурда башка шаарда жашаган деги эле экөө бири-бирин тааныбаган дагы бир кызды бир зөөкүрлөрдүн колунан кайтышып болот да. Анан ошондо донор издеген врачтар тиги кыздын жүрөгүн алып келип берки жүрөк оорлугу кызга салат. Анан берки жүрөк ооруп жүрөк салдырган кыз айтып таап берет да. Анан мен аябай таң калдым да. Ишенейин дем, ишене албайм, ишенбейин дем. Окумуштуулар айтып атат. Анан көп изденүүгө туура келди, көп нерселерди мындай окууга туура келди. Анан ошондо мен адамдардын ДНКсы ошо китепти окуп атып, дагы башка жерден изденип атып, ошо адамдардын ДНКсы жөнүндө маалыматтарды алдым. Анан ошондон кийин жанакы өлгөн кыздын жүрөгүнө значит эмеси окуялар жазылып калган турбайбы? Анан ошон үчүн жазылган үчүн коддолуп тиги өлтүргөн киши жазылган үчүн тиги ошо өлтүрүлгөн кыздын жүрөгүнө жазылган үчүн ошо өзүн өлтүргөн кишини тапкан турбайбы деген ойго келдим да. Эми бул клетка ДНК деген эмне? ДНК деген биздин организмибизде чийки заттардын камтыган клеткада чийки заттар. Бул чийки дегенде органдарыбыз кандай болсо так ошондой жасалган да. Так ошондой көрөт да. Ал клеткаларыбыз биздики негизги курулуш материал, адамдардын курулуш материалдары бул белоктор. Белокторду ДНК бирөө эле организмде бирөө эле болот экен. Ошол ДНКны клетка өзүнө мындай көчүрөт экен да, көчүрүп алып, анан көчүргөндөн кийин ал ДНКны экиге бөлүп коет. Экиге бөлүп койгондо ДНК мынтип ичкери отуруп үзүлөт экен да, эки ДНК пайда болот экен, эки клетка. Анан эки клетка пайда болгондон кийин ал дагы бөлүнүп башка клетка болот, дагы бөлүнүп башка клетка болот. Ошентип адамдардын өмүрүнүн акырына чейин, мисалы үчүн органдары жаңырып, клеткалар пайда болуп, ушинтип процесс жүрө берет экен, өмүрүнүн акырына чейин жүрөт экен. Анан бул бир эле клетканы ушундай, анан процесстер ушундай экен да. Анан ар бир клетка өзүнүн, мисалы үчүн көздүн клеткасы көздүн клеткасын окуйт экен, өпкөнүкүн окуйт экен, колдукун иши кылып, ар бир органдын клеткасы өзүнүн клеткаларын окуйт экен. Анан ошентип орган пайда болот экен, адамдардын органычы. Анан жанакы чийки клеткаларды камтыйт дебедимби? Ошол чийки клеткалар бир эле үлгү катары эмес, бул өзгөрүлгөн нерселер да. Өзгөрүлбөй калбайт деп ойлобоңуздар да. Себеби бул өзгөрүлүп турат экен. Себеби жанакы адамдын өмүрүнүн акырына чейин өзгөрүлөт деп атпайбызбы? Анан азыркы учурда ошо китепте айтылат, көбүнчө бул массалык маалымат каражаттары тукум куучулук деп айтат дейт да. Тукум куучулук эмес, бул тукум куучулук деген 5% экен. Мисалы үчүн синдром Дауна, эмедеги биринчи тип кант диабети, анан серповидная клеткалык анемия дейт. Мына ушулар менен төрөлгөндөр гана тукум куйт экен, 5%. Ал эми 95% подсознание, 95% адам тагдырын өзү жасап, өзү жакшы ойлор менен жашаса, жакшы нерселерди жасап, тагдырын жасап, жаман нерселерди жасаса, тагдыры жаман болот экен да. Себеби ойго байланыштуу экен. Мунун эменин көрсөтүүнүн акырында дагы ошо клеткалардын өзгөчө бир ДНКлардын өзгөчө бир касиеттерин табышкандары жөнүндө кеп болот. Анан бул эки жипчеден турат да, мындай узундан. Ошол эки жипти 1953-жылы эки окумуштуу таап, алар кыймылдаган учурда мындай буралып, тепкичтей болуп, мындай
ДНК буралып турганын табышат да, муну рентген нурларын менен тартып, ошо ДНКны анан ошонун сүрөтүнөн алып анан табышканда спираль түрүндө мындай тепкичтей мындай спираль буралып турганын табышат да. Анан муну 53-жылы айттым, Джеймс Уотсон жана Фрэнкс Крик деген окумуштуулар табышканда, булардын ДНКлар ошо мындай спираль формасында болорунчу. Анан булар ДНК клеткага кайсы белокту кандай жасаарын көрсөтүп берет да. Адамдын денесиндеги бардык клеткада дээрлик бир эле ДНК болорун жана жогоруда айтып кеттим. Ал эми ошол буралган эки жипче мындай экөө бири-бирине дал келген учурда нуклеотиддер түзүлөт экен да. Булар муну нейтронго бөлүнөт. Андан ушинтип нейтрондон элементардык элементтер деп бөлүнөт экен. Андан ары аябай майдаланып жүрүп отурушат. Анан 1900-жылы Планк деген окумуштуу кванттык физика дегенди таптыр. Мында кванттык деген өтө майда бөлүкчөлөрдөн чыккан энергияны айтат экен да. Өтө майда бөлүкчөдөн чыккан энергияны айтат экен. Анан ошол өтө майда бөлүкчөдөн чыккан энергия биздин каны молекула атомдон туруп атабыз да. Молекула, атом, анан ошолор магниттик талааны түзөт экен, электрлик талааны түзөт экен. Мисалы үчүн электрлик талаа жанакы протон менен электрондор бирдей сандар бирдей болгон учурда, кыймылсыз болгон учурда да сандар жана молекулалар атомдордун сандары бирдей болгон учурда такыр кыймылдабайт экен, энергия чыгарбайт экен. Бул нейтрондор, жалпы нейтрондор деп аталат экен. Бул алан биз жанакы протон менен электрондун электрлик талаа дейт экен. Бул кыймылсыз тургандачы. Анан электрлик талаа физиктер жакшы түшүнөт. Но электрлик талаа кайсы учурда пайда болот? Биз жанакы протон менен электрондун бирден молекулалар, бирден атомдору кыскарган кезде булар бири-бирине плюс-минус болуп тартылышат экен дагы. Анан электрлик магниттик талааны пайда кылат экен. Ошентип биздин организмибизде бир өзүнчө бир процесстер жүрөт экен. Жанакы учурчак менен, мисалы үчүн кванттык фотондор деп да берилет, кванттык талаа деп да берилет. Фотондор дегенде эле ошо күйүүчү, жылуулук чыгаруучу энергия деген сөз экен. Квант деле ошондой айтылат экен да. Бул өтө майда бөлүкчөлөрдүн жылуулук чыгарышы. Анан биздин каныбызда бар экен алардын баарычы. Анан мисалы үчүн бир чарыкка биз эмени бычакты тартып атсак, үзүлүп мындай искралар чыгат да, мындай топ-топ болуп. Ошону порция жылуулуктун чыгышы деп ошо 1900-жылы Планк деген физик таптыр. Анан ошо боюнча кванттык физика болуп азыр ушундай термин менен колдонулат экен. Бул өтө майда бөлүкчөлөрдүн энергия чыгарышы, жылуулук чыгарышы дейт экен. Мисалы үчүн биз бирөөнүн жанына туруп калсак, ысык денебиз ысып кетти, денең ысык экен, артурчу дейбиз да, мына ошолор экен да. Анан ошол жерде мындай бул эми менин өзүмдүн оюм, Кудай Таала жасаганда ушундай бир керемет кылып жасаганда, эми баардык 7 миллиард адамдын ДНКларын баарын чогултуп келип бир кошкондо ошо бир күрүштүн эле формасындай болуп калып атат да. Анан ошентип отуруп, анан бул 1999-жылдан 2003-жылга чейин бир геномду изилдөө үчүн бир проектлерди жасашкан. Ошондо бир ушу ДНКлар бир укмуштуудай бир ачылыштарды жасашкан окумуштуулар. Анан демек ошол эмелер жөнүндө 3 тилге бөлгөн да. Тиги ДНКлардын өзгөчөлүктөрүн. Биринчи фотондор, жарык нур чыгат экен. Фотондор жана кванттык талаада аябай майда бөлүкчөлөрдүн ошо ДНКдагы майда бөлүкчөлөрдүн нур чыгат экен да. Нурдануу болот экен. Анан бул нурдануу жарык энергия чыгарат экен. Нурданганда, мисалы үчүн биз күндөн энергия алабыз, жылуулук алабыз. Бул нурданганда жарык нур чыгарат экен. Муну табышкан
Андан кийин экинчи тили бул кадондор. Кадондордо деген ошол клеткалар кадимкидей үн чыгарып ырдашат экен, музыка чыгарат экен. Мисалы үчүн бир кыска ыры, андан кийин кайырмасы бар кадондор чыгарат экен. Анан ал өчүп калгандан кийин башка бир кадондор бир орто музыкаларды чыгарат экен. Анан жыл бою ырдаган кадондор бар экен. Демек биздин эмелерибиз, клеткаларыбыз ырдайт экен. Баарыбыздыкы ушундай ырдайт экен, ар бир адамдыкы. Муну биз азыркы заманбап эме менен көрө алабыз да, аппараттар мененчи, микроскоптор менен. Анан Петр Горяев дегендик бар. Азыр ошо адамдарды айыктырыш үчүн академик Петр Горяевден ошо ДНКларды, клеткалардын чыккан обондорду жазган бир обондор жазып калган учурлары бар. Ошолорду бирок кээде айтып атышат, ушундай самопалда жазып, анан ошону сатып атышат деген маалыматтар бар да. Анан бирок анан үчүнчү тили бул клеткалардын адамдар жакшы ой айтса, жакшы сөз айтса, жакшы эме болсо ошону кодко жазып коет экен. Мисалы, жанакы эл акыны Шайлообек Дүйшеев Агындылар деген чыгармасында жасат. Эми кыска эле бул. Айылында бир 5-6 баласы бар аял бар экен. Ошол ар бирин өлүгүңдү көрөйүн, бейиттер өлүгүңдү көрөйүн, жакшылык көрбөй калгырлар, анан тигилер, анан булар, анан алар дешет да. Анан ошондо кийин ошол 5-6 тең баласы өлүп эле аял жалгыз калган жөнүндө жасат да. Демек бул биздин клеткаларыбыз ошол уккан сөздү ошондой иштеп салат экен да. Ошондой айтылган сөз, айтылган нерселер иштелип салат экен да. Анан окумуштуулар ушуну табышты. 99 жылдан 2003 жылга чейин. Анан мындан биз мындай ДНКларыбыздын кереметтүү бир касиетке ээ экенин билсек болот да. Мына ошондуктан азыр медитация, мисалы үчүн медитацияны туну десек болот. Туну деп айтышат экен. Намазды деле медитация дейбиз. Жакшы сөздөр айтылып атат да жанакындай. Анан бирок муну эмоция менен айтышыбыз керек экен. Эмоция подсознание 95% иштейт экен дагы. Акыл эс 5% иштейт экен. Бул акыл эс көбүрөөк тоскоолдук кылып, ошол медитация жасап атканда же болбосо мындай жакшы нерселерди жасап атканда мындай адамдын организми кадимкидей эле каршылык көрсөтөт да. Анан 21 күндү болжолдошот. Муну кийинки көрсөтүүлөрүбүздө да кайтабыз. 21 күн болжолдошот да. Анан мен ушу аябай изденип, кызыгып окуп жүргөндө мен бир психологдордун сабактарына катышып калдым. Ошондо разбор жасап, анан мени фигура болуп бер деди да. Анан баягы кванттык полясына киргиле дейт. Анан баягы ниет кылып, аябай жүрөгүбүз менен кванттык поляга киргенде эле бир кыз мен Дордойдо соода кылчу элем, баягы онлайн өтүп атат да. Анан Дордойдо соода кылчу элем, анан такыр ишим жөнүкпөй койду деди. Анан фигура болуп бергиле деп 3-4 фигура кылды. Анан көзүбүздү жууп баягы кванттык поляга киребиз да. Киргенде эле менин момент бир оң кулагым ооруп өтүп кетет да. Анан эле сол жак эне, оң жак ата деген түшүнүк бар экен. Анан экөө тең эле салмактанып эле анан эмнени көрдүңүз дейт. Анан мен көрүп мындай карап отурсам, бир эркек, бир аял нары карап турат да. Бир сайдын жээгинде турушат. Анан сайдын жээгинде турушат. Анан бир карабайт да такыр. Анан тиги кыз психолог сурап атат, эмнени көрдүңүз деп. Анан мен оң кулагым эле ооруп өтүп кетип атат дейт. Анан мурда ооручу эле кулагыңыз? Жок, ооручу эмес, биринчи эле жолу. Анан мындай дегеле мындай организмиңизде эмнелер сезип атасыз дейт да. Анан мен айттым, ушундай эле эки тарабым тең эле салмактанып турат деп. Анан эмнени көрдүңүз дейт. Анан нары карап турган аял эркекти көрдүм, бирок бери карабайт. Бетин көргөн жокмун деп айттым. Анан ошондо тиги кыздан сурады да. Анан дагы бирөөнөн сураса айтты, аялдын чачы узун экен деди да. Анан тиги ошол разбор жасатып аткан кыз айтып атат да, эме депчи,
тиги психолог сурап атпайбы, сен эмне үчүн атаң менен энеңе таарынгансың деди да. Анан аябай таң калдым. Муну каяктан көрдүм? Мен эне атасы деп айтпасам деп ошентип ойлодум да. Анан ошентип ойлосом, мен энем менен атам жоош дейт да, балдардын улусумун. Анан өтө жоош болгон үчүн ушулардын мүнөздөрүн жактырбайм дейт да. Жактырбай анан эме болот экен, мындай кыжаалат болот экен да. Анан ошентип айтты. Анан ошентип айтканда ал келинди деле мен тааныбайм, онлайн эле болуп атат да. Анан таң калдым аябай, апей депчи. Анан ал тиги балдардын улусумун, анан 7 тууганмын, анан эне атам ушундай жоош болгон үчүн ошону жактырбайм деп айтты да. Андан кийин бул эженин кулагым эмнеге ооруп кетип атат, кулагым ооруйбу деди. Анан оң кулагыман жакында операция болгон деди да. Оң кулагыман жакында операция болгонмун. Анан ошон операция болуп, анан угуум начарлап калды эле, азыр жакшы болуп калдым деди. Анан аябай таң калдым да. Анан ошондо көп эле кишиге ушундай разбор жасап, көп эле кишиге көп эле мындай фигура болдум. Анан ошондон кийин тузга жуунгула дейт экен. Анан тузга жуунуп, андан кийин анан баягы терс, анан оң позитивный, анан терс, анан оң энергиясы баягы кирип атабыз да, полясына киргенде ошо көрүнөт экен. Муну мен өз башыман өткөргөн үчүн айтып атам. Андан кийин анан терс оң энергиясын көргөндөн кийин анан кача баштадым мен кирбейм депчи. Себеби кыйналып калат экен бир топко. Бир топко кыйналып, анан киргенде токтоттум. Анан бирок ошол адамдардын энергиясына, ошонун полясына кирсең болот экен. Себеби бул поля жоголуп кетпейт экен. Анан ошол кванттык полясына киргенибиз экен да ошол. Бирок мен муну түшүнбөй эле кирип жүрдүм. Айттым го жана башында, кванттык поля асман ааламда бир талаа бар экен деп элестетчүмүн. Көрсө биздин өзүбүз экен. Анан ошо кванттык поляга киргенде учурчак менен киргиле дейт да. Анан эмнеге учурчак дей берсем, эмнеге учурчак деп ойлоно берчүмүн. Көрсө биз өткөн чакта да жашабайт экенбиз. Балалыгыбыз өтүп кетти, кандай күндөр өттү билбейбиз да. Унутуп да калдык көптөрдүн. Анан келер чак, мындай будущийибизди билбейбиз да. Ошон үчүн учурда учурчак менен гана тилеңгиле деп айтат экен. Жана аффирмация айтканда эметкенде анан ыраазычылык айткыла депчи. Анан ошол болуп аткандай болуп, анан ме иштеп берет экен. Анан жана Кудай аткарып атат деп айтабыз го. Ошондой ишеним, ошондойдон анан биздин тилектерибиз орундалат экен. Анан көп киши айтат, өзүңдү баарын элемет туруп анан Кудайга ишенбей койбой, ишенсең анан баардык нерсең аткарылат деп. Бул чын. Бул чын. Себеби учурчак менен ошондой өзүңдү Кудайга тапшырып салсаң, эми бул наука менен да айтылат. Кудайга тапшырып салсаң, анан ишиң оңолот деген сөздөр бар да. Анан эми муну ритуалдарды ошол Джо Диспензанын эмесинде дагы айтат. Эме депчи, мындай аябай религиозный кишилер аябай тиленип жүрө берип, жылдап мындай эмеси аткарылбайт дейт да. Анан эмнеге деп таң калышат дейт. Бирок окуп жүрө берет, намаздарын окуп, тилек кылып жүрө берет дейт. Мунун эки учуру бар экен, ритуалдардын. Ошо тилектердин ишке ашышынын эки эле учуру бар. Муну окуучулар изилдеп чыгышканда, мунуга кийинки көрсөтүүлөрүбүздө да айтабыз. Анан муну чудо техника деп психологдор акча алышат да. Акча алып ошону акчага сатышат. Анан канчалык деңгээлде үйрөтөөрүн биле албайм да. Анан мына ушундан биз окумуштуулардын изилдегенинен, анан биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздү башкарып, тагдырыбызды өзгөртсөк болот. Себеби жана Куранда айтылып атат да, рухту жаратып Кудай Таала анан адамдын ичине бүркүп койдум деп. Себеби Кудай Таала бизди ошончолук жакшы көрөт, ошончолук мүмкүнчүлүктөрдү берген. Анан жанагы өзүң жаратуучусуң деп окумуштуулардын айтканы дагы, өзүнүн тагдырын оңдоп алгандан кийин, аябай көп оорулардан айыккандан кийин өзүң жаратуучусуң дейт. Демек бизге Кудай ушундай мүмкүнчүлүктү бергенден кийин жаратуучу деген сөздөн деле коркпой, ширктебей койсок болот экен деп ойдомун да. Анан пайда кылат экен. Ошон үчүн бул эмелер, белок биздин органдарыбызды жасоочу эле машина экен да. Анан мисалы үчүн 25 визуализация кылганда 25 жаштагы өзүңдү элестетип, ошондогу жашооңду элестетип, учурчактагыдай ошо 25 жаштагыдай элестетип,
анан ден соолугуң таза экенин элестетип, ошол учурдагы жытты сезип, ошол учурдагы көлдүн жээгинде жүргөн сүйлөгөндөрүңдү сезип, анан ошону 21 күн же болбосо 30 күн же болбосо 60 күн же 90 күндө ошону постоянно такай үзгүлтүк кылбай жасап жүрсөң, баардык жашооң өзгөрөрүн окуучулар изилдеп табышты да. Анан кийинки ар бир ушу көрсөтүүнү мен китептен окугандарым өзүм түшүнүгүм боюнча, өзүм түшүнгөнүм боюнча сиздерге жеткирүүгө аракет кылам. Анан мындай өтүп кетпей ошо көрсөтүүнү көрүп турсаңыздар, анан мындай комментарийлерге да мындай кызыккан суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.